COVID-19 каршы вакцина менен алгач президент, премьер жана төрага эмделсин. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев ушундай талап коюп жатат. Эл өкүлү элди ишендирүүгө дал ушундай кадам сунуштоодо. Жапаров Садыр Нуркожевич Кыргыз Республикасынын президенти болуп катталды. Бул жолду жыйынтык менен расмий жыйынтык бири-бирине карама-каршы келген жок. Тактап айтсак, Садыр Жапаров өлкөнүн так башына келди. А бирок БШКнын 2 мүчөсү шайлоонун легитимдүүлүгүнөн шек санап жатат. Жок, министрдин каякта жүргөнүн да билбейбиз. Биз унчукпай турдук, акыры министр үн катарды. Министр жок, вообще эле жок. Атың чыкпаса жер өрттү. Аталайга даңкы далайга кеткен Оштогу окуу жай заматта дүң болмой болду. Дүңгүрөгөнгө окуу жайдын жетишкендиктери эмес, жетекчинин алмашуусу себеп. Ат адамдын канаты демекчи, ат канчалык күлүк болсо да аны таптаган сайыпкер начар болсо, күлүктөр байгеге эч илинбейт. Сайыпкерлик деген кур даңазаны куугандык эмес, бөөдө азгырык же кумарчылык да эмес. Бул эркиндикке чакырган мыкты өнөр. Тоо койнунда тулпар таптаган сайыпкерден биздин чыгармачыл топ кабар алды. Атты дагы бир кыргызда сөз бар. Балаңдай карап асырап, улакка барганда душманыңдай чап деген сөз бар. Нур телеканалында Нур Ньюс маалымат программасы сиздер менен мен Айганыш Туратбек кызы. Кесиптештер менен биргеликте күндүн негизги окуяларын тааныштырабыз. Саламатсызбы? Бизди Facebook баракчабыздан да түз көрсөңүз болот. Дарек экранда көрсөтүлгөн. 21 январга карата Кыргызстанда дагы 155 кишиге коронавирус жугуп, Бишкекте бир чүйдө бир бейтап көз жумду. Ооруга чалдыккандардын саны соңку күндөрү кайра көбөйө баштады. Өлкөдө илдет жугузуп алгандардын расмий эсеби 83585 болду. Жалпы ооругандардын 79509 сакайды. Соңку бир күндө 136 адам айыкты. Пневмонияны козгой турган коронавирус Кыргызстанда алгач 2020 жылдын март айында аныкталган. Андан бери оорудан кайтыш болгондордун расмий саны 1394 болду. Акыркы бир сутка ичинде COVID-19 аныкталган бейтаптардын аймактык көрсөткүчү Чүй облусунда 63, Бишкек шаарында 42, Ош облусунда 12, Ысык-Көл облусунда 11, Жалал Абад облусунда 11, Нарын облусунда 6, Ош облусунда 6, Баткен облусунда 3, Талас облусунда 1. Илдетке каршы республикалык штабтын Телеграм каналында жарыяланган кабарга таянсак, ооруканадагы 708 бейтаптын 33-үнүн абалы өтө оор, 225 оор, 442 орто оор абалда жатат. Калгандарынын абалы канааттандырарлык. Жаматтык коопсуздук келишим уюмунун Кыргызстандагы кант базасына COVID-19 вакцинасынын биринчи партиясы жеткирилди. Бул тууралуу РИА Новости Россиянын Коргоо министрлигинин Борбордук аскер округунун маалымат кызматына шилтеме берүү менен билдирди. Коронавирустук инфекцияга каршы 200 дозадан турган вакцинанын биринчи партиясы Борбордук аскер округунун аскердик транспорттук учагы менен Кыргызстандагы кант аскердик базасына жеткирилди. Аскер медиктери аны атайын контейнерлерде алып келишти деп айтылат билдирүүдө. Эмдөөдөн алгач аскер базасынын медиктери, көжүрмөн даярдыкта турган аскер кызматкерлери, командалык курам жана нөөмөттүк күчтөр өтөт. Вакцина алуу ыктыярдуу түрдө болору жана аны саяр алдында организмге тийгизген таасири тууралуу сүйлөшүүлөр жүрөрү белгиленди. Коронавируска каршы кайсы вакцинаны тандабайлы алгач өлкөнүн биринчи адамдарын эмдөөдөн өткөрүшүбүз керек. Бул тууралуу Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев парламенттин жалпы жыйынында билдирди. Эл өкүлү элди ишендирүү үчүн ушундай кадамга барыш керек деп эсептейт. Президент, премьер-министр, Жогорку кеңештин төрагасы, саламаттык сактоо министри алгач өздөрү үлгү катары түз эфирден вакцина сайдырсын. Ошондо эл бул вакцинаны колдонсо болот экен деп ишенет. Андай болбосо көрүп жатасыздар го. Вакцинаны айрым мамлекеттин жетекчилери колдонушпайт. Дарыгерлерди милдеттүү түрдө эмдөөдөн өткөрөсүңөр деп мажбурлаган туура болбойт, деди Бекешев. Ошону менен бирге ал жаңы шайланган президент инаугурациядан кийин кайсы вакцинаны алуу керектигин айтып, өзү биринчи эмдөөдөн өтүп берет деп үмүт артты. Ош электр ишканасынын мурдагы башкы директору Дыйканбай Даминов 1 миллион сом пара алууга шектелип кармалды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы кызматы билдирди. Финполго Б жабык акционердик коомунун директору арыз менен кайрылып, аталган ишкананын жетекчилигине чара көрүүнү сураган. Жабык акционердик коомунун өкүлү Ош электр ишканасына мурда тендерден утуп алып, аткарган иши үчүн бериле турган 6 миллион сомун сурап кайрылган. Андан соң ишкананын директору өзүнүн жеке банктык эсебине пара
түрүндө 1 миллион сом которушун талап кылган деп айтылат маалыматта. Буга байланыштуу 20 январда Дыйканбай Даминов кармалып, Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Аталган факты жазык кодексинин 326 беренеси пара талап кылуу менен катталды. Дыйканбай Даминов Ош электр ишканасына директор болуп 2013 жылы дайындалып, 6 жыл иштеген. 4 октябрдагы парламенттик шайлоого Биримдик партиясынын тизмеси менен катышкан. Каракулжа районунун тургуну Аскат Тиленбаев 50 000 долларга оор жүк ташуучу унаа сатып алган. Тиленбаевдин айтымында аны алуу үчүн 2017 жылы март айында ата-бала Жолоновторго Lexus унаасын ага кошуп 25 500 АКШ акчасын бериптир. Бирок кийинчерээк унаанын чыныгы эси келген. Мындан улам Тиленбаев алданып калганын айтып, ортодо 25 000 доллар зыян тарткан. Бул убакка чейин массалык маалымат каражаттарына билдирүү жасаган. Журналисттерге маалымат бергени үчүн орган кызматкерлери тарабынан кысым көрсөтүүлөр башталып, ишти кыскартып жиберишкен дейт ал. Анын негизинде тергөө иштеринде башаламандыктар орун алып келет. Бул иште караган Сүйүн Мамыров аттуу тергөөчү тарабынан оозуга алгыс сөздөрдү да угуптур. Аны тастыктаган аудио жазуулары да колунда бар. Бир нече жылдан бери чечилбей келген маселени УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке мыйзамдуу карап берүүнү өтүнүүдө. Ал эми бул боюнча экинчи тарап Чыңгыз Төрө Жолонов менен байланышып көрдүк. Ал бул айтылган маалыматтарды четке кагууда. Ошол Ыдырысул Эдилге 250 000 акчаны бере албагандын кесепетинде мына ушул күнгө чейин 4 жыл өттү аралыкта. Ушул кылмыш ишти тергөөчү козгоп, кайра кыскартып коет. 6 ай, 7 ай, 8 айга созот. Тергөөчү дагы деле ошол эмненин негизинде кыскарткан жөнүндө маалыматтар мурунда бербей жүргөн, азыр да берген жок да. Ошол боюнча сизге кайрылып, мына азыркы жаңы алмашкан бийлик келип, элдин өчкөн үмүттөрү жанданып, ошого мен түз эфирде Камчыбек Кыдыршаевичке, Курманкул Токторовичке кайрылып кетейин деп ошо сиздерге келип отурам алдыңыздарга. Мен алар менен сүйлөшкүдөй, менде кандай кызыкчылык бар? Мен деле өндүрүшүм керек да, мен деле күйөтөйм бул жерде. Эми ал адам ошентип кутулуштун жолун издеп ар кандай жалааны айтып атат, ал чындыкка жатпайт ал. Ал эмнеден зыян тартыптыр? Акчаны алган ошо жолом чыңгыз болуп атса, акчаны тегеретип өзүнүн керектүү эмелерин иштетип атса, может бизнес кылабы же башка жагына жумшайбы, кыскасы менен акча алып атат, 50 000 доллар акчаны алып атат. Анан эмени машинаны мен алдырып атсам, ири өлчөмдө акчаны мен алдырып атсам, банкка 96 000 кредитти менен 4 жыл мен төлөп атсам, ал эмнеден зыян тартты экен билбейм, бирок мен зыян тартканым анык. 10 январда өткөн президенттик шайлоонун жеңүүчүсү айтылды. Бул жолду жыйынтык менен расмий жыйынтыкка каршы келген жок. Анда талапкерлер арасынан негизги фаворит белген Садыр Жапаров утуп чыкты. Анткени менен шайлоодо айрым өчүлүштүктөр кеткенин Борбордук шайлоо комиссиясынын 2 мүчөсү айтып чыкты. Кененирээк темага кабарчыбыз токтолот. Борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын расмий жарыялады. Ал жарышта талапкер Садыр Жапаров шайлоочулардын 79,20% добушун алып жеңип чыкты. Расмий жыйынтыкка ылайык Кыргызстандын президенти болуп Садыр Жапаров аныкталды. Буга кошумча өлкөнү башкаруу формасы президенттик башкаруу деп табылды. Анткени шайлоого катышкан элдин 81%ы колдошкон. 2021 жылдын 10 январында дайындалган Кыргыз Республикасынын президентинин мөөнөтүнөн мурда шайлоо өттү деп табылды. Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланды деп эсептелсин деген токтом кабыл алынды. Ошондой эле Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын президенти болуп катталды. Анткени менен шайлоо таза өткөн жок деген таризде БШКнын айрым мүчөлөрү каршы пикирин билдирип чыкты. Гүлнара Журабаеванын социалдык тармактагы постуна караганда Садыр Жапаровдун талапкер болуп катталуусунда жана шайлоо каражаттардын ачыктыгында мыйзам бузулганы айтылат. Мындан тышкары бул шайлоодо шайлоочулардын катышуусу аз болгону белгиленүүдө. Жалпы добуш берүү үчүн 3,563,000ден ашык жаран катталган болсо, алардын 1,395,000 гана шайлоого катышкан. Башкача айтканда 39% гана келген. Мына эл эмне үчүн аз келди? Руслан айтты, аз келген бул бийликтерге коңгуроо болуш керек деди.
Биз ошон тегерегинде талашып атабыз. Бизде 3,5 миллион шайлоочу бар. Анын 1 миллиону сыртта. 700 миңинин паспорту жок, документи жок. 400 миң жанагы форма 2 менен ары бери чайкалып жүргөн. Ошолорду алганда эле бүгүнкү шайлоо таза өткөнү далилденип атпайбы? Дагы эмне керек? Эгерде азыр подвоз болгондо дагы 400 миң кошулмак. Жанагындай форма 2-ны дагы бир 2 чайкоочулукту кошкондо 700 миң, 800 миң көбүрөөк админ ресурс менен баарын кора кылып, салдатын, палдатын баарын кубалап келгенде 1 миллион дагы 2 миллионго чейин кошулмактагы бапырап шаптырап 60% келди жатып калмакпыз. Кандай болгон күндө да Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий жыйынтыгы чыкты. Буга утурлай Садыр Жапаровдун президенттик кызматка киришүү инаугурациясы 28 январга белгиленди. Ага карата азыртан даярдыктар башталып, милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштөөгө түштү. Айта кетсек, өткөн жылдын октябрь окуяларынан кийин өлкөдө бийлик алмашканда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо дайындалып, аны менен кошо конституцияны өзгөртүү боюнча референдум 10 январга белгиленген болчу. Жолдар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюз, Бишкек. Президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытов 21 январда Кыргыз Республикасынын премьер-министри менен өкмөтүнүн ыйгарым укуктарын токтотуу жөнүндө жарлыкка кол койду. Президенттин басма сөз кызматы тараткан маалыматта жарлык 20 январда Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун жыйынтыгын расмий жарыялаганы жана анда шайланган президент Садыр Жапаровдун премьерлик кызматын тапшыруу боюнча арыз бергенине байланыштуу чыкканы белгиленген. Талант Мамытов Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө мыйзамдын негизинде Жапаровдун арызын кабыл алып, аны кызматынан бошоткон. Жарлыкка ылайык өкмөттүн учурдагы курамы отставкага кетти деп эсептелинет. Ошол эле кезде өкмөт мүчөлөрү жаңа курам түзүлгүчө кызматтык милдеттерин аткара берет. Жаңа курам куралып ишке кирүүчү премьер-министрдин милдетин аткаруу биринчи вице-премьер Артем Новиковго жүктөлдү. Буршайком 20 январда шайлаган добуш берүүнүн расмий жыйынтыгына ылайык Кыргызстандын президенти болуп Садыр Жапаров шайланды. Президент болуп шайланган Садыр Жапаровдун инаугурациясына экс-президенттер, парламенттин экс-турагалары жана экс-премьер-министрлер чакырылды. Бул тууралуу президенттин аппарат жетекчиси инаугурациянын уюштуруу комитетинин турагасы Сүйүнбек Касманбетов маалымат жыйында кабарлады. Ошондой эле ар кандай саясий партиялардын өкүлдөрү жана президентке ат салышкан талапкерлер да чакырылган. Ант берүү аземине жалпы 1100 конок чакырылды. Алардын дээрлик 70%-ын шайлаган эл түзөт. Тизмет толугу менен аягына чыга элек. Тизме инаугурация башталганга чейин аракетте болот. Кээ бир өзгөртүүлөр болот, күтүүсүз жерден меймандар келип калышы мүмкүн, деди Касманбетов. Мындан сырткары ал Садыр Жапаров ант берүү аземи аяктагандан кийин түз эле ишке кирише тургандыгын кошумчалады. Инаугурация 28 январда саат 11:00 Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өтөт. Маданият министрлиги эч кандай реакция жасабай жатат. Биз наразычылык акциябызды аягына чейин улантабыз деген ырчы Самара Каримованын директорлук кызматына каршы акциясын улантууда. Ал эми Самара Каримова териштирүү иштери менен жактоочусу алектенерин айтып, ал ортодо өзү жумушун уланта берерин билдирди. Мындан тышкары окуу жайда бул убакка чейин көмүскө иштер жүргүзүлүп келген. Бул маселени тийиштүү тараптар текшерүүгө алсын деген сунушун да киргизген. Мына ушул Ниязал атындагы музыкалык окуу жайында 14 январдан бери андагы нааразычылыктар, карама-каршылыктар тыйылбай келет. Бүгүн дагы өзүңүздөр көрүп тургандай эле ушул окуу жайдагы жалпы мугалимдер атайын плакаттар менен ушул дагы Самара Каримовага өздөрүнүн нааразычылыгын айтып дагы билдирип чыгышкан. Алдыда кененирээк бул боюнча айтып беребиз. Ырчы Самара Каримова Ниязал атындагы музыкалык окуу жайында директорлук кызматын улантууда. Ага каршы болуп жаткан мугалимдер жамааты өздөрүнүн нааразычылык акциясын өткөрүштү. Бул жолкусунда Самара директорлукка татыктуу эмес мугалимдердин укугун ким коргойт? Жамаат Самарага сатылбайт деген атайын жазуулар менен мугалимдер окуу жай астына чогулушкан. Мугалимдер да кирбей атабыз анын алдына. Эч кандай 1-2 зав. Отделдер бөлүм башчыларды чакырып турасына, бирок мугалимдер каршылык көрсөтүп кирген жок. Каримов мурунку биздин директор вообще киришкен жок бизге. Вообще киришкен жок. Ал как вот 15-inde кеттиби чогулушка катышып. Кеттиби, ошо боюнча биз аны көргөн жокпуз даже. Көргөн жокпуз. Эми биздин талабыбыз мындайда профессионалдык
директор келсе. Ал эми Каримованын директорлук кызматына дайындоо Маданият министрлигинин статс катчысы Бактыбек Секимов өзү кызыктар дейт Гүлгакы Мамасалиева. Анткени министрликтен өкүл катары келгенден кийин окуу жай жамаатынын даттанууларын эске алуусу керектигин белгилейт. Мугалимдердин бул убакка чейин министрликке кат аркылуу кайрылууларына ушул күнгө чейин эч кандай реакция жок болуп жатканын билдиришүүдө. Секимов ушул Самара Каримова бул жерге директор болуп келген абдан кызыктар. Өзүңүздөр билесиздер, бул ошол 2018 жылы Узбекистанда командировкада жүргөндө чечим чыгарып койгон, өзү жок маалда кол коюп чечим чыгарып койгон. Бул биринчиден, экинчиден бул жерде представлениега келгенде өзү ошо представление деген процедура эмне үчүн жазылган норма, ал эмне үчүн жазылган? Алар келип ошо директорду дайындадык деп келгенде булардын арзумун угуш керек эле. Секимов келгенде аны уккан, көргөн, ошол конфликт курчуп кетерин сезген. А эмне ошо Секимов ушул жерде чырды эгип коюп анан кийин качып кетет? Ал эми мугалимдер жамааты тарабынан айтылып жаткан тараптарга министрлик жооп кайтарбаса күн сайын мындай акцияны улантышаарын билдиришүүдө. Биздин талабыбыз аткарылмай атчайын ушул жерде турабыз биз. Ошол обед түштөн тамакты биз жебей ушул жерде турабыз. Ырчы Самара Каримова мына ушул өзүнүн бөлмөсүндө кадимкидей өзүнүн жумушун улантууда. Сырттагы абал боюнча азыр өзүнөн кирип комментарий алып көрөбүз. Өзүңүздүн калооңуз менен дагы эле отуруп уланта бересизби? 100% кетебиз дегендерден мен ишене албайм. Анткени бул жакта мени колдогондагы мугалимдер бар. Жаш мугалимдер анын арасында кирип колдоп, биз жаңыланууну каалайбыз, реформаны каалайбыз. Бизге ошондой мыкты шарттар керек, бизге шарт түзүп беришиңизге биз ишенебиз деп ушундай өздөрүнүн колдоолорун айтып жатышат. Окуу жайда бул убакка чейин да кыңыр иштер жүргүзүлүп келгенин ырчы Самара Каримова билдирди. Учурда мына ушундай жагдайлар орун алып жатыптыр. Бул маселе боюнча да тиешелүү тараптар текшерүүгө алса жакшы болмок деген пикирде. Жана ошондой эле дагы бир баса белгилеп кетүүчү нерсе, мен ошол 3 күндөн бери жумушка чыгып жатсам, башкы эсепчи жана ошондой эле бул жакта кадрлар бөлүмүнүн башчысы печать менен финансылык документтерди бекитип, түнү менен бир ушул эски документтерди же мүмкүн арткы числолор менен бир нерселерди кылып жатышы мүмкүн, мен толук ишенем. Ошондуктан жогору жактагылардан суранат элем, комиссия жибериңиздер, текшериңиздер, финансылык иштерин көрүңүздөр. Жогоруда ырчы Каримова белгилегендей, кээ бир мугалимдер жана студенттер анын жетекчилик кызматына келүүсүн колдоп жатышат деп айткан. Бул боюнча ырчы Instagram баракчасына студенттердин видео тасма аркылуу жасаган кайрылуусун жүктөгөн. Биз башка мамлекеттерге чыккыбыз келет. Самара Каримованын ушул окуу жайды өнүктүрүүсүнө биз ишенебиз. Ырчы Самара Каримова 15 январ күнү Маданият министрлиги тарабынан Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайына директор болуп дайындалган. Бирок бул чечимге каршы чыккан мугалимдер жамааты нааразычылыктарын токтотпой келет. Мындан улам министрлик ырчы Самара Каримованын соттон утуп алган иши боюнча кайрадан апелляциялык кароого арыз берген. Ал эми Каримова бул боюнча адвокаттары иш жүргүзүп жатканын айтып, окуу жайдагы ишин улантаарын билдирген. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нышанбаев, Нурньюс, Ош шаары. Кезек шетелдик кабарларда Американын жаңы шайланган президенти Джо Байден буга чейинки Кыргызстанга виза чектөөсүн киргизген жарлыкты алып салды. Муну менен ал мурдагы президент Дональд Трамптын бир катар саясий чечимдерин жокко чыгарды. Ал эми дүйнөнүн жеңилбес мушкери Хабиб Нурмагомедовдун иниси алгачкы беттешинде эле атандашын утуп алды. Ушул жана башка дүйнө кабарлары кийинки материалда. Американын жаңы шайланган президенти Джо Байден буга чейин Кыргызстанга виза чектөөсүн киргизген жарлыкты алып салды. Маалыматта Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчилиги кабарлады. Байден кыргыз иммигранттарынын өлкөгө кирүүсүн токтоткон иммиграциялык жана ар түрдүүлүк визаларга чектөөлөрдү алып салуу боюнча буйрукка 20 январда кол койду. Биз кыргыз өкмөтүнүн акыркы 12 ай ичинде саякатка байланыштуу коопсуздукту бир кыйла жакшыртканын колдойбуз. Биометрикалык идентификация чиптерин камтыган кыргызстандык электрондук паспорттар иштелип чыгып, даярдык
даярдыктын акыркы баскычында турат. Бул паспорттар кыргызстандыктар үчүн коопсуз жана ыңгайлуу саякаттоонун кепилдиги болмокчу. Ошондой эле Интерпол менен кызматташуусун өркүндөтүп, кылмыштуулук менен терроризм тууралуу маалымат менен бөлүшүүнү жогорулатты деп айтылат маалыматта. АКШ президенти Джо Байден 20 январда ант берип, кызматына расмий киришти. Инаугурация аземине мурдагы президенттер Джордж Буш, Билл Клинтон жана Барак Обама катышты. Джо Байден ант бергенден бир нече саат өткөндөн кийин эле мурдагы президент Дональд Трамптын бир катар саясий чечимдерин жокко чыгарды. Анын ичинде иммиграция, климаттын өзгөрүшү жана коронавирус пандемиясы менен күрөшүү маселелери боюнча бир катар жарлыктарга кол койгон. Кыргызстандагы Япония элчилигинин Мирай 2021 сынагына катышуучулар кабыл алынат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин сайтына жарыяланды. Программа 20 жаштан 30 жашка чейинки жаш иштеп жаткан юристтерге, жактоочу мамлекеттик кызматкер же укуктук тармактагы документтер менен иштеген бизнесмендер сунушталат. Ошондой эле сынакка юридикалык адистикке кызыктар болгон студенттер жана аспиранттар, мамлекеттик жана бизнес тармагындагы юриспруденцияга кызыккандар катыша алат. Документтерди 2021 жылдын 12 февралына саат 16:00 чейин мамлекеттик кадр кызматына тапшыруу керек. Катышуучуларды Япон тараптан да болот. Сынактан өткөн жарандар Японияда 8 июндан 16 июнга чейин болушат. Бирок бул болжолдуу дата, ал өзгөрүп кетиши дагы ыктымал деп айтылат маалыматта. Программа боюнча толук маалыматты Япониянын Кыргызстандагы элчилигинин сайтынан окууга болот. Жеңишин дал ушундай ыкма менен багындырганын эске салды. Мен бактылуумун, 9 жыл мурда бул рингке Хабиб Көндүмдөрдү өнүктүрүү фонду кыска мөөнөттө буйрутмага ылайык адистерди даярдайт. Аталган фонд 4 жылдык жыйынтыгын чыгарып, алдыдагы пландарын жарыялады. Анын мүмкүнчүлүктөрүн кимдер пайдалана алышат? Бул тууралуу кененирээк алдыда айтып беребиз. Көндүмдөрдү өнүктүрүү фондунун негизги максаты калктын кесиптик чеберчилигин өркүндөтүү, ошондой эле кыска убакыттын ичинде жумушчуларды окутуу жана квалификациясын жогорулатуу боюнча иш берүүчүлөргө жардам берүү, эмгек рыногунда жумушчуларга болгон муктаждыкты азайтуу жана жумуш менен камсыз кылуу, иш берүүчүлөрдүн талаптарын камсыздоого багытталган. Келечекте фонд жумушчуларды кайра даярдоо, квалификациясын жогорулатуу процессине жумуш берүүчүлөрдүн буйругу боюнча дагы ар бир адам үчүн да өзгөчө көңүл бурулуу пландаштырууда, анткени өзгөрүп жаткан шарттар жана өндүрүш технологиялары кесипкөй кызматкерлердин квалификациясын жогорулатууну талап кылат бүгүнкү күндө. КӨФ 4 жыл ичинде 22794, анын ичинде 780 мүмкүнчүлүгү чектелген жаранды адистикке даярдаган. Курсту бүткөндөрдүн 70% жумушка орношкон. Фонд өлкө боюнча 86 билим берүү мекемелери менен кызматташып, 130тан ашык кесиптер жана кайра даярдоо кызматтарын көрсөтөт. Анын ичинде кыз келиндерге жана эркектерге ылайыктуу бардык адистиктер камтылган. Азыр могу январь-февралда тандоо комитети байкоочу кеңеши чогулат, биринчи чогулуштар болот. Ошол жерде биз менен иштеген окуу жайлар менен өзүнчө тендер өткөзүп, соглашенияларды түзөбүз. Буюрса, февралдын ичинде биринчи уже группаларды окутуп баштайбыз. Мындай фонд дүйнө жүзүндө 70 мамлекетте бар. Өлкөдө болсо 2016-жылы ачылган. 4 жыл аралыгында 20 000 жаранды кесип менен камсыз кылуу пландалган болчу. Анын ичинде 30%дан кем эмес аял киши болуусу зарыл эле. Ал эми ишке ашканы 47% болду. Ошол гранттык негизде бөлгөн каражатка мерчемделген көрсөткүчтөн 3000 жаранга ашыкча билим берилген. Бул болсо фонд болсо бул жерде түшүндүрүп коюш керек. Бул жерде жана иш берүүчүлөргө көбүнчө ушулар менен иштешет булар. Себеби биз иш берүүчүлөрдү дагы ошо эмгек рыногуна активдүү аралашсын деп ушундай максатта ушул фонд ушундай ишти алып барат да. Бирок ошол эле кезде жөнөкөй кайрылган жарандарды дагы окута берет, бирок көбүнчө ошол жанагы иш берүүчүлөр жана мекемелер менен иш алып барат бул фонд. А биз өзүбүз жарандар менен мындай түздөн түз буга чейин эле иш алып барып жүргөнбүз, ишти уланта беребиз. Курстардын баасы адистикке жана курстардын узактыгына жараша болот. Жана жалпы курс үчүн 3000-7000 сомго чейин өзгөрүлөт. КӨФтүн алкагында 16 жаштан 63 жашка чейинки курактагы бардык каалоочулар үчүн жана жумуш берүүчүлөрдүн буйрутмасы боюнча паспорту бар, бирок катталган жерине карабастан курстар уюштурулат. Илья Санарбай уулу, Өзкүн Жороев, Нур Ньюс, Бишкек. Госорганов, поверьте, это большое количество для рабочей группы.
Байыртадан күлік таптаған саяпкер қалқ арасында қадырман адам. Саяпкерлік деген құрдан азаны қуғандық емес, бөді азғырық же құмаршылықта емес. Бұл ердіке шақырған биік, ұйық кесіп қатары сипатталады. Ал адамға қуаныч, қиял, керемет берген өнер. Жылқы сырын білген саяпкерлер қырғыздың көчмен тұрмышында көп кездешкен. Мұнаушындай толу айылдардың бірінде ата-бабаның салтын улап, тұлпар таптаған саяпкер турасында алдыда сөз болады. Ат адамдың қанаты демекчи, ат қанчалық күлік болса да, аны таптаған саяпкер начар болса, күліктер байгеге эч илинбейт. Негізінен ат таптоонун атайын деле эрежеси жок экен, аларга жөн гана өзүнчө мамиле жасалат экен. Ал эми ата-бабадан калган салтты улаган Каракулжай районундагы Жетимтөбө айылында мына ушундай тулпарларды таптаган саяпкер тууралуу алдыда кененирээк сөз кылабыз. Бул аттын аты кичинекей төрөлгөндө эле энесинен жаңы төрөлгөндө эле ак тилек деп ат койгонбуз. Ушуну таптап минип атабыз, улакка жакшы чабат, улакка жакшы жүгүрөт, аягы жеңил. Тулпарды күлік қылып тапты, аны аламанға салу, жануардың тилин табу оңой иш эмес. Мына ушундай болгон кыйын өнөрдүн ээси Кубанычбек мырза 6 класстан баштап эле тулпар таптап улакка түшүп келген. Кесиби боюнча мугалим болгон каарманыбыз кесибим оң колум болсо, саяпкерлик сол колум, экөөнү бирдей көрөм деген жайы бар. Саяпкер күлүк тулпарын эртели кеч 100 жолу карап, айланчыктап, жанынан карыш жылбайт, баладай асырайт экен. Буну терин алдырыш керек, сугарыш керек, кашыш керек, сылаш керек. Мындайча айтканда ат менен кошо сүйлөшүп, ошол жер жанында болушун керек. Улакка баргандан кийин атты дагы бир кыргызда сөз бар. Балаңдай карап асырап, улакка барганда душманыңдай чап деген сөз бар. Ал жерге барганда атка катуу мамиле кыласың, ат да сага жакшы өз жемишин берет. Ал эми үйгө келгенден кийин балаңы кандай асырасаң, атты да ошондой караш керек. Болбосо ат сага өз оюңдагыдай иш бербейт. Учурда Кубанычбек мырза 4 атты таптап келет. Алардын ар биринин кыялы ар башка, ар бирине өзүнчө мамиле кылам дейт ал. Андыктан жануардын мүнөзүн да жатка билип калат. Мындан сырткары учурда 4 тулпар тең аламан улакка түшүп, чоң байгелерди багындырып жаткан кези экен. Ал эми бул атымы ошо асыл тукумдан аралаштырайын деп алганыма 1 жыл болду. Будан эми көбөйтүп асыл тукум жылкы кылбасак болбойт экен. Бирок тоо шартында асыл тукумдар жакшы чыдай бербейт экен. Бир чаап көпкө чейин дем алганга туура келет экен. Кара байыр жылкылар, өзү накта кыргыздын жылкылары. Алар чыдамгай болот экенде көп нерсеге чейин чарчабай улакка чуркап берет экен. 3 атым болсо 3-өн тең, 4 атым болсо 4-өн мүнөзү 4 башка, 4 балаңын мүнөзү башка дегенде 4 аттын мүнөзү да ар башка. Ата-бабадан калган саяпкерлик өнөрдү азыркы учурда аркалагандар арбын. Бирок тажрыйбалуу жана артынан шакирт ээрчиткендер саналуу гана. Атасынан калган бул талантты аркалап келген каарманыбыздын да артында балдары жолун улап келет. Тулпарды секирте кайрып, ат үстүндө калкыган Жетимтөбө айылында дагы бир жаш саяпкер өсүп келүүдө. Тулпар дегенде ичкен ашын жерге койгон бул жаш өнөр ээси да атасынын жолун тандап, аламан улакка түшүп баштаптыр. Байгеге азырынча жашпыз, элеш элекпиз, мындай эле айылда эле чабып, эми Кудай кааласа чабабыз. Даярдап, булактын алдына ала түнү бастырып келебиз, кечке маал. Бастырып келип, анан эртеси сугарабыз ошондо. Ат өзүн өзү ырастайт, билет алдына. Тулпар таптоо 3 жыл убакытты талап кылат дейт Кубанычбек Шабданов. Ал эми өзүн актоо жагы да бар экен. Мына ушундай болгон чыгымдарына чыдап, кызыгуу күч болгон учурда гана адам ат үйрөтүп, күлүк кылат деп билдирет саяпкер. Ат кармап жүргөн адам басканынан, анын аяк таштаганынан, путунун турушунан билинет. Илгертен эле Манаста деле айтылат, биздин эпостордо айтылат, арка моюн деген аттар бар. Ушундай аттар күлүк чыгат. Бул аттардын көбүнчө таза кандуу аттардан келет. Биздикилер катуу чуркай албайт, бирок чыдамдуу келет биздин аттар. Айганыш Туратбек кызы, Адлет Нышанбаев, Нурньюз, Каракулжа району. Урматтуу телегөрүүчү, сиз Нурньюз маалымат программасын көрдүңүз, ал үчүн сизге ыраазычылык. Эгерде эфирде толук көргөнгө жетишпей калсаңыз, бизди интернет баракчаларыбыздан оңой эле таба аласыз. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Кайрадан амандашканча сак саламатта калыңыздар.